Қазақстанда айыл чарба тармагына жеңилдетилген насыя берүүнүн рекорддук көлөмү катталды. Ал 3 эсеге көбөйүп 580 миллиард теңгеге жеткирилди. Келерки жылдандарда айыл чарба тармагын каржылоо көлөмүн 700 миллиард теңгеге жеткирүү пландалууда. Бул тууралуу премьер-министрдин Ата мекендик агро ишканалардын өкүлдөрү менен кеңейтилген жолугушуусунда белгилүү болду. Анда тармакты колдоо маселелери жана түшүм жыйноо кампаниясынын жүрүшү талкууланып, мамлекет башчынын өлкө элине кайрылуусунда белгиленген максаттарга жетүү боюнча чаралар каралды. Мемлекет башчысынын Кыргызстан калкына жолдоуунда Президенттин кайрылуусунда айыл чарбасын өнүктүрүү, айыл калкынын өндүрүмдүүлүгүн жана жыл бою иш менен камсыз болушун жогорулатуу, тармакты натыйжалуу жана ачык каржылоону камсыз кылуу жаатында конкреттүү милдеттер коюлган. Бул иш мамлекет менен бизнестин тыгыз кызматташтыгында жүргүзүлүүгө тийиш. Ушундай жол менен гана биз олуттуу натыйжаларга жетишебиз. Өкмөт башы белгилегендей, келерки жылдандарда ата мекендик дыйкандар түз каржы институттарынан жеңилдетилген насыя ала алышат. Мамлекеттик каражаттардын натыйжасыз пайдаланылышына жол бербөө үчүн 2025 жылы кеңири масштабтагы айыл чарба каттоосу өткөрүлөт. Ал жер жана эгин аянттары, мал чарбачылыгы, айыл чарба техникасы жана инфраструктура боюнча маалыматтарды жаңылоого мүмкүндүк берет. Жыйында эгин оруп жыйноо өнөктүгүнүн жүрүшү да талкууланды. Өлкөдө айыл чарба өсүмдүктөрүнүн жалпы аянты 23 миллион гектардан ашык. Дан жана бурчактан эгиндеринин 68% жыйналды. Дыйкандар кант кызылчасынан былтыркы көрсөткүчтөрдөн дээрлик 2 эсе жогорку түшүм күтүшөт. Если в прошлом году мы сеяли 7000 гектар. Былтыр 7000 гектар жерге кант кызылчасын сепсек, быйыл дээрлик 14000 гектар жерге себилди. Башкача айтканда, жыл ичинде 2 эсе көбөйтүүгө жетишти. Азыр кант заводдоруна 100% кант кызылчасы жүктөлөт. Башкача айтканда, негизги чийки-зат. Эми дагы бир кант заводу керек деген суроо туулат. Анткени аграрчылар мамлекеттин күчтүү колдоосун алды. Ага ишеништи. Менимче, агрардык кадам катары бул эң маанилүү маселелердин бири. Поверили в это все. Я считаю, как аграрий, это был один из самых главных. Премьер-министр оруп жыйноо өнөктүгүн оптималдуу мөөнөттө аяктоо, жыйналган түшүмдү сактап калуу жана өнүмдү сатууну камсыздоону тапшырды. Ал Евробиримдик өлкөлөрүнө, Түндүк Африкага жана Түштүк Чыгыш Азияга экспорттун жаңы багыттарын иштеп чыгуунун маанилүүлүгүн белгиледи.